жеңүүчүлөр үчүн атайы сыйлыктар даярдалды. Жаштардын демилгеси менен өткөрүлгөн спорттук иш-чарада футбол, волейбол, шахмат өңдүү оюндарда кызуу таймаш жүрдү. Облустун көпчүлүк аймактарынан чогулган жаштар ынтымак, билимдик, сергек жашоого багыт берген иш-чараларды колдоого алып, мындан ары да улантып кетүү зарылдыгын белгилешти. Жумаш Шешпеев атындагы айылдын жаштарынын башкы максаты келечек муундун турмуштук терс көрүнүштөргө каршы күрөшүп, баңгиликтен оолак болуу, кылмыштуулукту алдын алуу, бош убактыларын текке кетирбөө болуп турат. Бул оюндарда волейбол оюну бар, футбол оюну бар, аркан тартыш, шахмат оюну дегендей ушундай жана башка жеңил өзүбүздүн көңүлүбүздү ачуу үчүн жакшы бир оюндарыбыз бар. Ошол оюндарга күбө болуп, алыстан Ысык Көл областынан келишти, Түптөн келишти, Ак Суудан келишти дегендей, Жети Өгүздөн келишти. Жол алыс, жол кире жок дешпей, баары биримдикте ынтымакты туу тутуп, жаштарга жол көрсөтүп, тынчтык, достуктун үлгүсүн көргөзүп жатышат. Улуу көчтүн изин улаган кийинки муундагы мыкты спортчулардын өсүп чыгышына ишеним көрсөтүп турушканын көрүүгө болот. Өткөндө ушу Нарынга чейин барып келдик. Нарындыктар чакырды, өткөндө Ысык Көл областы чакырган. Андан кийин Жети Өгүз районун чакырдык. Эми Тоңдун 76-лары чакырып атат, Кудай буйрса. Мына бүгүн жакшы ушундай ызы чуз жок, кырсыктан тышкары жакшы деп ойноп, мына Кудай буйрса азыр тоңдуктар менен ойноп атабыз, Кудай буйрса. Футбол, волейбол бар. Бул спорттук таймаш өтүп жаткан жерде айыл аралык каттамдарды жандандыруу, жеке эле спорт тармагында эмес, маданият, билим жаатында өнүгүүлөргө, кемчиликтерге да зор көңүл буруу менен заман агымына шайкеш иштерди жасоого шыктанып турушат. Бүгүнкү күндө Ысык Көл районунан 50ге жакын спорт шеберлери келип өз күчтөрүн сынап атат. Уюштуруу өтө мыкты деңгээлде уюштурулган. Мындан кийинки Кудай буйрса иш-чараларда ынтымак үчүн кийинки Кыргыз Республикасынын республикадагы областтар арасында чогулушка даярдык деп эсептейбиз. Көпчүлүк жаштар, айыл аксакалдары, аялдар кеңештери өңдүү коомдук уюмдар менен иш алып барууга ык алып калышты. Демөөрчүлүк кылып, өздөрүнүн аймактарынын өнүгүп өсүшүнө да салым кошуп, жок деп жогору жакты карабай, өз алдынча иш алып барууну көздөгөндөр арбып барат. Улуу кичүү дебей, жабыла жүк көтөрүп иштөө ийгиликтин негизи болуп отурат. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан.